Alhamdulillah, mana biz 10-iyul 6-günü. Zulqada ayının 29-gününde turabız. Erten Kudayım buyursa, Zulhijja öte berekeli ay kirip kele жатат. Bu ay Allah Taala eng ıyık aylardan. Себеби бул айдын ичинде бардык жакшылыктар чогулган. Айт намаз окуйбуз, курбандык чалынат, элдерге садака кайрымдуулуктар таратылат, ажылык кылынат. Ошондон бул ай Аллахтын алдында өтө урматтуу болуп эсептелет, арам айлардан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, Аллах Тааланын алдында эң азаматтуу, эң сүйкүмдүү амалдар ушул айда кылынат. Ошондон силер ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, субханалла деген сөздөрдү көп айткыла дейт. Жана башка хадисте Пайгамбар алейхиссалам айтат, эң абзел амалдар мына ушул айда десе, сахабалар таң калып сурашты, Алла жолунда күрөшүү дагы жетпейби десе, Алла жолунда күрөшүү дагы жетпейт, бирок мал жаны менен чыгып шейит болгондон башка. Ошондон келиңиздер иншалла жакшы айды жакшы тосуп алалы, жакшы амалдар менен, орозо менен, кайрымдуулук менен, кечирүүчүлүк менен, мээримдүүлүк менен ушул айды өткөрөлү. Өзгөчө биринчи 10 күндүгүнө көңүл